Зулушев соттук процесстерге айтпай барып катышат. Кыргызстан менен Тажикстандын чегара делегациялары 6 күн иштейт. Келбесе мамлекетке өткөрөбүз. Бажы кызматы 51 унаанын ээсин издеп жатат. Кыргызстандын башкы прокурору Курманкул Зулушев жылдык коллегиялык жыйын курду. Бул тууралуу аталган органдан билдиришти. Зулушев 1 жылдын ичинде элдин прокуратурага болгон ишенимин кайтаруу керектигин белгилеген. Эмдиги жылы ушул маалда элдин прокуратурага болгон ишеними кайткандыгын сезишибиз керек. Соттор менен кызматташып туура чечим кабыл алгыла. Келген арыздын маанисин түшүнүп окуп, ошол боюнча териштирүү жүргүзүңүздөр, деди Зулушев. Ал ошондой эле капыстан текшерүүлөр болуп турарын дагы айтты. Облустук райондук прокурорлордун ишин орунбасарларым өзүм дагы айтпай дебей барып текшеребиз. Соттук процесстерге катышабыз. Бизнесмендерден арыз түшсө, алардын укугун коргоңуздар. Керектүү кагаздарын алып берип, бизнеске шарт түзүңүздөр, деди ал. Прокурор ошондой эле элдин ишенимин кайтарабыз деген максатты жерге тепсеп албайлы деп эскертти. 10-15 февраль аралыгында Кыргызстан менен Тажикстандын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу өтөт. Анда мамлекеттик чегара боюнча делимитация жана демаркация маселеси каралат. Бул тууралуу министрлер кабинети билдирди. Кыргызстандын топографиялык жумушчу тобун министрлер кабинетинин чегара маселеси боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев жетектейт. Маалыматка караганда, өкмөттүк делегациялардын 2021 жылдын 1 майынан тарта алып барган ишинин жыйынтыгында чегара линиясынын 81 чакырымы такталды. Кыргыз-Тажик чегарасын тактоо учурунда 1924, 1927 жана 1989 жылдардагы документтер колдонулат деп айтылат маалыматта. Мамлекеттик чегараны делимитация жана демаркациялоо маселеси 2 айдан ашык убакыттан бери токтоп калган. Январдагы жаңжалдан кийин тараптар ал ишти жандантууну чечишти. Буга чейин Согдо облусунун жетекчиси Раджобай Ахмадзода өкмөттөр аралык комиссия ишин 7 февралдан тарта баштай турганын билдирген. Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасынын узундугу 970 чакырымды түзөт. Бүгүнкү күндө мунун жарымдан көбү такталган. Ысык Ата районунда жол кырсыгы катталып, 22 жаштагы жигит каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, кырсык Бишкек-Нарын Торгарт жолунун 29-чакырымында болгон. Анда DAF үлгүсүндөгү оржук ташуучу унаа менен Toyota Price үлгүсүндөгү жеңил көлүк кагышып, кырсыктын кесепетинен жеңил автоунаанын 22 жаштагы айдоочусу көз жумган. Ушул эле автоунаадан 2 эркек киши жабыркаган. Жерине 4 куткаруучу тартылып, каза болгон эркектин сөөгүн Ички иштер министрлигинин кызматкерлери өткөрүп берген деп айтылат маалыматта. Ал эми жабыркагандар тез жардам кызматы аркылуу Ысык Ата райондук ооруканага жеткирилгени кошумчаланды. УКМК көлдө коррупциялык схеманы аныктады. Ысык Көл облусунун аймагында кымбат турган кыймылсыз мүлктү мамлекеттин карамагынан менчикке мыйзамсыз чыгарып берген коррупциялык схема аныкталды. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. 2010 жылдын май айында Ысык Көл Аврора санаторийинин аймагында жайгашкан 97 кымбат баалуу кыймылсыз мүлкү бар 10 гектар жер тилкеси мамлекеттин карамагына алынган. Бирок кийинчерээк бул объектилердин ичинен 13 гана батир иш жүзүндө мамлекетке өтүп, калган 56 батир жана 27 коттедж татаал коррупциялык схемаларды түзүү жолу менен мыйзамсыз түрдө менчик структуралардын колуна чыгарылып кеткен. УКМК булар Ысык Көл районунун жана облусунун, Бишкек шаарынын, Чүй жана Ысык Көл облустарынын, райондор аралык сотторунун, жогорку соттун судьяларынын, президенттик аппараттын, мамлекеттик мүлк фондунун, мамлекеттик каттоо кызматынын жооптуу кызматкерлеринин катышуусу менен болгондугун билдирди. Тергөөнүн жүрүшүндө аталган кыймылсыз мүлктү мамлекеттин карамагынан чыгаруунун уюштуруучусу болуп, ПМК ЖАКынын мурдагы башкы директору, ошондой эле анын жактоочусу жана ал менен аффилиацияланган башка адамдар экендиги аныкталган. Бул топ өздөрүнүн кылмыштуу оюн ишке ашыруу үчүн мамлекеттик укук коргоо жана сот органдарынын жогорку кызматтагы адамдарына акча жана кыймылсыз мүлктөрдү өткөрүп берүү жолу менен колдоо тапкандыгы тууралуу тергөө тиешелүү далилдерди тапты деп айтылат маалыматта. Кытайга электр энергиясын экспорттоо сунушталды.
Кыргыз тарап Кытайга электр энергиясын экспорттоо маселесин карап көрүүнү сунуштады. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлады. Кытай тарап бул сунушту изилдөөгө даяр экенин билдирген айтылат. Президент Садыр Жапаров менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин биргелешкен билдирүү кабыл алышкан. Мамлекет башчылары эки тараптуу соода-экономикалык кызматташтыктын маанилүү жана келечектүү багыттарына токтолушкан. Анда инфраструктура, транспорт, энергетика, кайра иштетүү өнөр жайы, айыл чарбасы, тоо-кен өнөр жайы, санариптештирүү, туризм, аймактар аралык кызматташтыкты өнүктүрүү, ошондой эле климаттын өзгөрүшү менен күрөшүүдө кызматташтыкты жолго коюу жана жашыл энергетиканы өнүктүрүү маселелери көтөрүлгөн. Президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев эгер Кытай тараптан оң жооп келе турган болсо, өлкө аймагында гидроэлектр станцияларды курууга жана кубаттуулукту жогорулатууга кошумча инвестиция тартыларын белгиледи. Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борбору саламаттык сактоо министрлигине карайт. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирди. Муниципалитет борбордун айланасындагы ызы-чуудан улам түшүндүрмө берди. Травматология жана ортопедия илим изилдөө борбору саламаттык сактоо министрлигинин мэриянын жана Бишкек шаардык кеңешинин ортосундагы келишимдин негизинде 2004-жылдын 17 мартында шаардык клиникалык оорукананын тез жардам кызматынын базасында түзүлгөн. Сабырбек Жумабеков директор болуп дайындалган деп айтылат маалыматта. Мэрия билдиргендей, кийин 2017-жылы саламаттык сактоо министрлиги менен мэриянын ортосундагы саламаттык сактоо тармагы боюнча кызматташуу жөнүндө жаңы келишимге кол коюлган. Документке ылайык шаардагы бир катар саламаттык сактоо объектилери, анын ичинде травматология жана ортопедия илим изилдөө борбору саламаттык сактоо министрлигине карап калган. Мамлекеттик бажы кызматы Рио машина базарынын аймагындагы Азия Транслайн убактылуу сактоочу кампасында жайгашкан автоунаалардын ээлерин издеп жатат. Мекеменин маалыматына ылайык 51 автоуна 5 чиркегич узак убакыттан бери бажылык каттоодон өтпөй турат. Айрымдары 2012-жылдан бери ошол жерде, эң акыркысы кампага 2017-жылы киргизилген. Тизмеде ар кандай үлгүдөгү жеңил жана жүк ташуучу автокөлүктөр бар. Кээ бири авариялык абалда же кыймылдаткычы жок. Транспорт каражаттарынын тизмеси бажы кызматынын сайтына жарыяланган.